Üçüncü tapşırma. Эгерде 3 станок, дагы станок, убакыт, тетиктерибиз бар. Так, 3 станок 5 saatта 9 тетик чыгарса, 27 тетикти дейт. 5 станок канча saatта чыгарат? Бул жерде убакытты табыш керек болуп калды. Ошондо 3'tü канчага көбөйтсөк 5 болот. X барабар 5 бөлүнгөн 3. Демек 3'tөн 5'ке көбөйтүптүр. Демек убакытты биз эмне кылышыбыз керек? Бияка чыгарайын. Могу 5 да өзү башында. 5'ti 3'төн 5'ке бөлүп коюшум керек. Башкача айтканда 5'тен 3'кө көбөйтүшүм керек. Себеби убакыт менен иш жумушчулар менен убакыттын экөөнүн ортосунда көбөйтүү болгон үчүн тескери пропорциялаш болот. Мисалы үчүн ушул эле мына 3, 5, 9 деп турат да. Мону ушул эле убакытта калтырып туруп мен жумушчунун санын көбөйтсөм, бул көбөйүш керек да, чынбы? Бирок ушул эле тетик калыш керек деп туруп мен муну көбөйтө турган болсом, анда убакыт азайыш керек, чынбы? Убакытты көбөйтсөм, жумушчу азайыш керек да, ушул эле результат калыш үчүн. Ошондуктан экөөнүн ортосу тескери пропорциялаш деп коет. Ошондуктан муну 3'тен 5'ке көбөйткөн болсо, муну 5'тен 3'кө көбөйтүшүбүз керек да. 3'тен 5'ке бөлүшүбүз керек. Бөлгөндө бөлчөк тескери көбөйтүү болуп алмашат. Андан кийин 9'ду 3'кө көбөйтүптүр. Ал эми бул экөөнүн ортосунда барабар турган үчүн экөө түз пропорциялаш. Муну деле 3'кө көбөйтүп коелу. Өткөндө бул кыскарып кетет да, 3'тү 3'кө көбөйтсөм эмне болот? 9 болот. Кийинки тапшырма. А түтүгү бассейнди 20 мүнөттө толтурат дейт, 20 мүнөттө толтурат экен. Б түтүгү, В түтүгү ошол эле бассейнди 30 мүнөттө толтурат дейт. Эки түтүк биригип бир бассейнди канча мүнөттө толтурат? Ошондо 20 мүнөттө бирди, бул 30 мүнөттө бирди толтуруп атат, чынбы? Так. Эми муну табыш үчүн экөөнү жалпы бөлүмгө келтирем мен. Жалпы бөлүмү 60 болот 20 менен 30-да. 20-ны 3'кө көбөйтсөм 60 болот. Муну мен 3'кө көбөйтөм. Муну мен 2'ге көбөйтөм 60 болот. Демек, бул 60 мүнөттө 3 түтүк толтурат, бул 2 түтүк. Экөө биригип эмне болот экен? А плюс Б экөө биригип 60 минутада эмне кылат экен? 2'ге 3'тү кошсом 5 түтүк толтуруп коет экен. Бизден эмнени сурап атат? Мына бул ишмердүүлүк, бул убакыт, бул результат, жумуш болуп калды. Жана станок тетик дегендей эле. Экөөнүн ортосунда көбөйтүү. Эми бизден эмнени сурап атат? 1'ди сурап атат, 1'ди сурап атат. 5'ти 5'ке бөлсөм эмне болот? 1 болот. Демек, муну дагы эмне кылам? 5'ке бөлсөм 12 болот. А плюс Б көбөйтүлгөн 12 1.